Түрк кайненемдин дагы бир түрк тамагынын рецепти келди. Баклажандан жасалган карниярык деген тамагынын рецептин берейин. Бул тамак үчүн баклажан, бир аз фарш, помидор, чеснок, пияз, томатная паста жана петрушка керек. Биринчи, баклажандын кабыгын ушинтип видеодо көрсөтүлгөндөй 3 жактан арчып, анан бир жагын тилип аласыздар. Андан кийин майга эки жагын бир аз кызартып кууруп алып, духовканын листтерине тизесиздер. Баягы тилинген жерин минтип оюп чыгыңыздар. Эми начинкасын жасайбыз. Пиязды бир аз кууруп алып, үстүнө фаршты салып, бир аз томатная паста кошуп кууруйсуңар. Андан кийин помидор менен чеснокту салып, бир чыныдай суу кошуп, 5 минутадай кайнатасыңар. Бышкан кезде петрушканы салып туруп, 1-2 аралаштырып эле анан плитаңарды өчүрө берсеңер болот. Даяр начинканы баклажандардын ичине саласыздар. Суусун болсо минтип сүзүп куясыңар. Андан сырткарыда бир чыныга суу менен 1 чоң кашык томатная пастаны аралаштырып, минтип листке куясыңар. Анан болду, духовкага салып 200 градуста 30 минутадай бышырсаңар болот.